Assalamu alaikum. Bugün 12 yanvar Cuma gün. Texas Houston'da turam. Kaliforniyaga Santa Rosa degen şarkı getiriyoruz. Santa Rosa, Kaliforniya. Jükte otgan jügübüz nanday jüg. 13 kele olgan monday. Bu жерден очки так, каска ки, жилет ки, ушундай правиласы. Ушундай кылып жүктөп берди. Аркасы бош. Азыр эми муну тарп менен жабыш керек. Эшикте түнү жааган, азыр жайындып турат. Тарп менен, эки тарп менен эки кабат кылып жабасын деди. Азыр мону кыйшыйтып турбайбы? Астына бирдеме коюп, карматып, ана кылып берет окшойт, жыгач кагып. Андан кийин байлайт экенбиз. Берсе ошондой. Могул жактарында дагы ушундайлар турат. Даярданган. Аябай чоң алюминий профилдерди мында чыгарган завод экен да. Мындай орнотуп берип атат. Мындай кылып 3 карматуулар жасалышат. Бул жагында дагы, бул жакта дагы ушундай карматып чыгып кетпеш үчүн карматып берип атышат. Мында 3 жеринен карматып берди. Эми болсо өдөлөр тартты жыртып кетпеш үчүн биринчи тошончу жабабыз мындай. Андан кийин тартып алабыз. Резиналар менен тартабыз. Буюрса, азмалар жардам берет. Эмесе өдө көтөрүп чыгыш кыйын. Мо тарп жаман оор булчу. Жардам берет азыр. Тошончулөрдү үстүгө жаптым мында. Менен азыр көтөргөн атабыз. Аябай өдөгө көтөрүп жаап, өздөрү жардам берип байлашып койбосо. Мындай кылып. Мына пончик колунан иштеле келбейт экен. Каска кийип алдым, арбас бербас. Ал кылып аткан ишке берки алынсынбай колунан алып кыла калып, үйрөтүп ага айтып деп. Кран менен көтөрүп жаап атабыз. Мындай көтөрүп туруп, үстүнө алып чыгып жаап туруп анан чекчейде байлап алсак кеттик буюрса. Резиналар менен пылшып кылып тартып байлап алабыз. Мындай кылып байладык. Тартып жаап, жана сырткарга алып чыктым. Резиналар менен тартып жетпей калганына кичинекей тартып барды эле, ошону да мынтип астынан киргизип жаап чыгылып окшоштурдук. Бийген да, бийген. Аркасы бош калды, жакшы. Бирдеме таап машина жүктөп алсакпы десек, эшикке чыкканда аман тириктерин жүктөйбүз дейт го. Анда дагы аркага жүктөй турганыбыз бар дейт. Мен бекер эле сүйүнүп алыпмын. Баке, шуну жүктөйт экенбиз азыр. Аркага жүктөп берсе, кеттик мына жерге. Шамал, жаман шамал болот. Санта Роса, Калифорния. Жазып дайындап коюптур да атай. Ушундай достор. Мына пончик кызматта экен да. Анап кел, айдап келме, байлап келге жарайт экен. Анап кел, мынап кел, ана апар, муну кой дегенге. Орусчаныраак окшойт. Бул жерде Америкада ошо сен инвалидсиң, сен орусчансың, сен ишке албайм дебейт деп бардыгын ишке алат. Кандай ставка менен ишке алат билбейм. Кандай ставка менен булардын айлыгы беркилерге салыштырмалуу может азырактыр. Туятта деген каракенде, туяттан озаскай деген. Ушундай берсе. Bundan keyin ketebиз, baylasak Kudayım buyursa. Eşteki kaldırmay. Жүктөй турган болду, куйругунан бери. Начальник. Андай жүктө деп кагазды кармап алып, молодец. Өтігін қарап қойды. Өтігін бір тайлықта. Красавчиктен.
Тірек мұнансы да бар кені. Үстіне қойым да екен. Аналардың қапыталынан ештеп қойса алады шыны. Тірек. Қапыталынан ештеп қойса алады. Бірін ашықтайым деп. Байлайлы. Жүктөп, байлап бүттім. Екіден. Страп тартып қойдым. Өке. Олдан кеттік. Бұйырса. Мұндай олып, байлап. Арқасы ашады кейбірсі кәшпай қалды. Олады шыл жағыда шүгір кеттік ем. Бұйырса. Ben 10. Highway'e çeyin. Çünkü Yoskamen çıkıp baratım. Жолдун чекесин карасам, жап-жашыл болуп, көкмөк болуп, чөптөр өсүп атыптыр уже. Бул жакта кыш деле болбойт, негизи суу эле эми. Жамгыр жаат, суу эле болот. Күн ачылып аябай сонун болуп калды, күн чыгып. Анан жолдун оң жак бетин карасаңар, жап-жашыл болуп, буудай окшойт да, сонун болуп калыптыр. Тегиз болуп. Өсіп аттыр. Бұл жақтар мынандай жолда машина тұрып қалса, полицейский тұрып қалса, қоқыс. Бұл линияны бошатып, мына линияға өтіп алыш керек екен да. Андай қылбасаң, алардың қауіпсіздігі үшін қоқыс полицейский көріп қалса, штраф салат дешті. Қаншалық деңгейде үшін білмеймін, бірақ салғысы келсе, сала беріші мүмкін. Может, біреу шындай қылғанда еш повод таппай қалғанда шол бұл линияға өтпей қойыңыз деп салғандыр. Қызыл болып күн батып атат, соның болып шу. Азыр кетіп атсам жолдан жана элдиктин балдары нарыса кирип өтөт, берисе кирип өтөт. Ол жакта силерге караңгы болуп жакшы көрүнбөйт окшойт. Каша тосуп койгон. Ошо кашалардан секирип нарыга өтүп кетет. Эки жолдун эки беттен сетка тосулган да, мындай негизи. Ошого карабастан улар секирип өтүп кетишет экен. Заправкага келип калдым, заправкага болайынчы. Жетпей калбайын кийинки заправкага. Кызыгып айдай берип. Ал жерден заправкага болайын. 38-700 галлон. $157. Саларка қойдым, бір еле бакка қойдым. Үстінде бакка кейінгі заправкадан қоямыз. Бұл жерде қымбатырақ екен. Бір коробка деф құйып қойдым. Мен мынау жерде да деф бар да. Мен бұл машинаға шу дефтен құйсам негедір ылғап атады. Несі жанып қалып атады да датчиге. Мынандай коробкадан қымбатырақ ұшында қойып атам. Көпчілігі сұрап қалады да, бұл деф не депші. Жылы жаңа машиналарға, дизельный машиналарға шул деф системасы қойылып қалған. Бұндан да екі отырады, мынауға солярка, бұға деф қойылады. Бұл жаңа қара түтін шықпайды, ошында азот сияқты да жіті күйдіреді, жаңағы жамандарды күйдіріп сала тұрған екен да. Шығылы ошонда. Жөнөйлі. Бір сира қарап шықтым, бардығы жақшы келетеді. Жолда паркырай бергеніне мына белдікті тартып қойдым. Заправканың ішіне кірсең, дефтерім жиіліп тұрады. Мынанда платинум деген бар. Бұл саннан қымбатырақ. $5 қымбатырақ. Бұл 22 болса, бұл 27 примерно. Шындай өтті. Бұнысы өте күштірақ. Бұнысы арзанырақ. Бұндан арзанырақ бар, алысы жоқ екен. Суларды мында паковкасымен жиып қойды. Бірді алып сала аласың. Шындай. Кече күні қату шамалда мына жерде бір экспресс деген бар ғой. Машинаның қату шамалда жолда учуп кетип туруп, ошонусучу пырылдап аткан. Мындай ол бір экспресс деген жазысы бар да. Ошол скотчмен жармаштырып койгонбуз. Ошол учуп кетиптир. Пырр деп келе аткан жолда. Анан азыр не кылдым? Бир кагазга чыгарттым.
кичинерээк кылып азыр ушуну чаптайбыз. Муну бир кагазды $2 чыгарып берет да, анан кийин азыр чыгарып бергенден кийин төлөйүн десем алып кете бер дейт. Рахмат деп койдум мен. Бекер эле дейт. Мынча жакшысың деп. Азыр чаптап албасак болбойт эми. Учуп кетти жок. Ал жерде скотч бар, скотчты алалы. Кичинекей кылып бир экспресс чаптап койдум. Кеттиген буюрса бисмилла. Я бисмилла. Кичине айдайлы 1-2 саат эми. Анан эс алабыз. Кутман таң барыңыздар ба? Мен кечинде мына заправкага келип жаттым болчу. Бул индустардын заправкасы экен. İçine girsen, tamam, palet, jiti var bir sassık topalım, kıskası. Yol doğru dağından da taş yol gen, stayankas. Anan engine kızığı çığa turgan jeri jok. Ekinci kuruk aylanıp ketdim, çığa turgan jeri jok. Emin men hazır kayaktan girsem, oşol jaktan içip keteyин деп атам. Ал жактан негизи кирип заправка кылат да, бул жеңил машиналардыкы. Мына зданиянын наркы өтүндө чоң трактордук бар. Ал жактан дагы только кирет экен. Анан чыга турган жагына бүт тракторду коюп туруп, каянан чыгышты билбейсиң. Кайра кирген жагыма эле чыгып кетейин деп чыгып кетип атам. Каяктан кирсең ошоктан чык деген жер окшойт экен, бер. Индустардыкы. Индиан дейт да. Индиан ресторан дейт. Тириктер. Достар, мен азыр дөңгөлөй жарылып калдым байкуштан. Мен азыр 10-чы трасса хайвей же болсо 10-чы жол менен кетип баратам. 10-чы жол менен кетип баратам. Анан бул Эль Пасога жетейин деп калдым. Эль Пасо Хуарес деген шаарга жетейин деп калдым. Көпчүлүгү түшүнбөйт болуш керек. Биз көпчүлүк Кыргызстандан Америкага, Мексика аркылуу келеткандар ошол Эль Пасо Хуарестен кирет. Тешиктен кирип кетет, сууну кечип өтүп кетет, ушундай. Мен азыр силерге мындай көргөзөйүн. Мына бул адырлар. Ушу Мексиканын адырлары, тоолору. Мына жерде бир аз эле калды, бир аз эле. Азыр биз кичине жүргөндөн кийин ошо забор көрүнүп баштайт. Азыр могу жерден көрүнбөйт. Ошол жактан суу кечип өтүп кетет. Забордун тешигинен кирип кетет дейт. Бирок мен бул жак менен келген эмесмин. Мен болсо бир аз башка жак менен келген үчүн бул жакты билбейт экенмин. Бирок негизи эле ошол Мексика менен Американын границасын бойлоп кетип баратам. Азыр Эль Пасодон өтөбүз. Ал жерде бордер контроль бар. Бордер контроль ошол бул жактан машинаң мындай бир сыйра карап коет да. Кокустан ошол тешиктен өтүп, суудан кечип өтүп алгандарды салып алган жоксуңбу деп. Буга чейин билесиңер, жаңылыктарга да чыккан мондой фуралардын ичине мигранттарды салып алып, жазымдасы кетип баратканда, аба жетпей канча киши өлүп калганда уктансыңар. Ошондой бул жакта ошо тешиктен өтүп бир жерге чогултуп туруп, машиналарга салып жиберип берет. Ичери кирип кеткенден кийин документин сурабайт, текшербейт. Жүрө бересиң дегендей да. Ошо. Мынакей Хуареске да келип калдык. Буюрса. Хуарестин кире бериши. Азыр бир аздан кийин бордер контроль болот. Ошондон өтүп кетебиз наракка. Ал жакта көрүнүп аткан ошол Мексиканын тоолору. Бир аз жүргөндөн кийин эле Мексика. Ушундай кимде ким Хуарес менен келген болсо, через Эль Пасо, через Хуарес өткөн болсо, кол көтөрүп койгула. Өтпөгөндөр да кол көтөрүп койгула, бияк менен өткөн эмесмин деп. Өтөбүз дегендер да кол көтөрүп койгула. Вообще кол көтөрө берлечи. Бардыңар эле. Тоже помню. Ушундай достар. Хуарес каякта Эль Пасо каякта экен деп отура бербестен келсеңер көрөсүңөр. Тешиктен эле кирип кетесиңер. Тешиктен киресиңер да ишти кыла бересиңер. Жаман жыш жайгашыптыр үйлөрчү. Мына эки жолдун бетиндеги үйлөр, ишкана, зданиялар аябай жыш. Аябай жакын жайгашыптыр. Бут коерго жер жок го. Бул ошо Хуарес. Эль Пасо деп билсеңер керек. Билбесеңер
келсеңер билесеңер буйруса азыр мына бордер контролга жетип калдык, ошол жерден өтөбүз. Антип көптөн күткөн бордер контролга да келдик окшойт. Бул жерге келет кесин айнек тачат кесин, документ сурайт экен, көрсөтөт кесин, дагы өтүп кете берет кесин. Өзү негизи наркы оң жактагы трактор жака айдасаң да болот, бирок ал жака эмес. Пикаптар ушул жак менен эле өтүп кетесиң да негизи. Бордер контроль, полицейскийлер турат. Бул жерден токтоп айдай бер деп койсо, айдай бересиң. Мына немеде отурат го, будканын ичиндечи. Будканын ичинде отурат. Азыр бул жерден документ сураса беребиз. Болбосо айдай бер десе айдай беребиз. Ай. Мага баш бармагын көрсөтүп, лайк көрсөтүп койду, айдай бер депчи. Айдай беребиз ушундай. Буюрса кеттик. Башка учурда токтотуп сурап да калат документтериңи. Ушундай. Погода аябай жакшы. Бүгүн болбосо канча соруп калды бүгүн? 13 январь. Погоданы караңы, сон. Калган жактарда кыш, бул жакта жаз. Достор, мына штат Аризона, город Туксон деген шаарга келип калдык. Жанагы корейский Hyundai Tucson деген машинаны билесиңер. Бул ошол штат Аризонанын Туксон деген шаары. Ошо кирип келатабыз, жерден деп калдык. Жолдун сол жак бетинде аэропорту бар, Туксондун. Булардын Аризонанын, штат Аризонанын столицасы Феникс. Бул Туксон деген бир кичинерээк шаары. 543 миң ушундай адам жашайт экен. Бишкектин жарымынча болгон. Бишкекте миллион болбоду, бул жерде 543 миң ашыгырагы менен адам жашайт экен. Ушундай тоолуу мындай шаар экен. Бул жерден өзүн ары өтүп бери жүрөбүз. Негизи 10-чу хайвей. Мына көрүп турганыңарда алдыда биздин Ала тоого окшогон тоолору бар. Бул жакта кыш болбойт. Азыр январдын 14-15 болуп атса дагы күн бир аз суугураак. Мына күндүзү обедтерде футболка ченде жүрөсүң, эртең менен кечинде суугураак. Азыр Туксондон Феникс, андан кийин Калифорнияга кирип кетебиз. Буюрса биз бүгүн айдайбыз, эртең айдайбыз, биринчи күн жеткирип беребиз. Шашпастан кетип баратам. Погода аябай жакшы. Ошо достор, кыскача Туксон бул өзү мына алдың Мексикага карап турган шаарлар бар го. Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Оклахома, ушундай жактар бардыгы эле мына жерлери окшош. Үйлөрү дагы мындай пас-пас жабылган, кичинекей үйлөр. Көчөлөр да бир аз палитраак, башка штаттарга салыштырмалуу. Көчөлөрү мында бир аз мусорлар жата берет. Заправкаларына, магазиндерине кирсең деле бир калаты бир жыт бар, ушундай. Көчөсү мексиканецтер иштеген жактарда ушундай. Ошо достор, мына алдыңыздарда көрүп турган мына тоонун асты, мына ошол Туксон шаарынын асты. Ушул жакта. Ал жакта бир иш-чара болуп атыптыр. Футбол болуп атабы, аябай чоң стадиондо ушундай бир оюн зоок болуп атыптыр. Туксон шаарына жакындап калганда машиналар аябай көбөйүп, мына оң жактагы Туксон шаары мына колоттун тоонун асты менен кетет. Бул жака. Адырдын астындагы эле Туксон деген ушу 550 миңдей калкы бар. Чакан гана шаарча экен.
Tucson деген. Phoenix'ten ancha alыс емес жайгашкан столицасынан. Таң барғарға. Мынау Калифорнияның кіре берішіндегі неге келіп қалдық. Вейстейшн емес, шында проверочный пунктта. Біз жазылып тұрады, пикап трактор бұл жаққа жүргенге болады. Пикап трактор. Трактор нараққа деп жүр. Azmir'e gelip tutuyoruz. Elektriklerin neleri gel. Go ahead. Good. Same thing. Bu arada ötüver dep like ko'rsatib qo'ydi. Bir siramda qarab menden aldı tempo golümenen arkası açıkta görünüyle turadi. Anamdan da javıqtарды dokumentlerini surap qay ketdasin, yap ketdasin deb suraydi. Buna Kaliforniyaga girdik buyursa. Kaliforniya. Nazirde yazılıb turadi. Welcome to California deydi bana ki. Kaliforniyaga geldiңер Türkler deydi. Emi mında 70 degen bul жеңил машиналарга, мына 55 деген жазылып турат. Ушул бизге. Бул 3 мосту машиналар 55тен ашпасын, максимальный 55 менен жүрсүн деп турат. Биз 55 менен жүрөбүз. Андан ашык жүргөн болсо, кокус кармак алса, штраф жазып берет. $100 штраф жазып берсе, аны $100 через адвокат $300 ya da $500 advokatga berip ondan keyin төлөп, же болсо ушундай адвокат жана сотко ашык түшүнүп болуп кетсе, жок кылууга туура келет да, эшегинен чоң кымбат деп коет аны. Себептен да бул жерде кээ бир штрафтарды прямой төлөп койгонго болот. Кээ бир штрафтарды антип төлөсөң, историяңа доо кетип калбаш үчүн адвокат аркылуу төлөнөт да. Ошондой доскелер. Калифорнияга кирдик буйруса. Калифорниянын границасына киргенден кийин ушундай чөл. Бул жагы да тоо, бул жагы да тоо. Чөлдө эле кете бересиң. Азыр биз бара турган эң чоң шаарлардын бири Лос-Анджелес. Ошо Лос-Анджелеске bir 10 километр жетпей дагы ушундай чөлдө, анан кийин башталып кетет. Аны өткөндөн кийин дагы ушундай. Лос-Анджелестен өткөндөн кийин 10 километрден кийин карасаң ушундай чөл. Бир чөлдүн эле ортосунда курулуп калган шаар да Лос-Анджелес дагы чоң. Достор, мен 55-57 кетип атам. Анан менден азыр бир трак обгон кылган атат. Өзү 55 менен жүрүшкө максимальный ичи. Бул акыры менен обгон кылат. Муну алдыга коюп коебуз. Жолдо полицейскийлер ар жерде турат. Кармап алып турушунан штүрелерди. Муну алдыга коюп туруп, бул катуураак жүрсө аркасынан калбай айдайбыз. Ошондо жол арбайт да. Рисковать этип. Буларда антирадар бар да, алда радар менен тургандарды булар эмне кылып турат. Бизде антирадар жок. Үйдө калып кетти. Кыргызстанда калып кетти. Аркасынан калбай айдайбыз дагы. Кетип калабыз ошо менен. Калифорнияга келгенде өзү негизи эле ушундай кыласың. Катуураак жүргөн машинанын аркасын акырын айдап турсаң, бирөө алдыңа түшүп катуураак айдайт. Аркасынан айдайсың. 62 көтөрүлүк, 63. Кетет. 65'e çıkıp alsak kıyla jol arıp kaladır. Los Angeles'e жақындап қалғанда машиналар жолда көп, движение көп. Бардығы тұтып баратат Los Angeles'e барып келе элдешпей. Тем более азыр демалыш күнү кетет. Биз болсо азыр бул жерде эре серия бар экен.
birдеме кылып жейлем, birдеме кылып тамак кылып жейле. Урсак тогозолу. Андан кийин жолду улайлы. Биз Сакраменто деген знакты колап кетебиз. 5-хайвей менен Лос-Анджелестен өтүп баратабыз. Алдыңыздарда көрүп турган бийик этаждар, бийик кабаттуу үйлөр, офистер, жана башка зданиялар ошол Лос-Анджелес. Лос-Анджелесте буга чейин дагы бир канча жолу өткөнбүз. Башка видеолордо деле бар. 10-хайвей менен кетип баратканда, же 5-хайвей менен кетип баратканда ошо жолдун жээгинде жайгашкан шаар, чөлдө жайгашкан Сакраменто. Калифорниянын Сакраменто деген шаары. Ал жакта ушундай аябай көп. Паджомдон ылдый түшүп баратам, перевалданчы. Анан кийин мына саруу жазууну көрүп атасыңар. Ушул катуу келип тормозум иштебей калса, мына жака айда деген белги да. Мына жак кум. Ушул жака айдап токтоп кал деген указатель турат. Трактордун ошол атайы ушундай ар бир 2-3 километрде ушундай подъемдордо, ушундай перевалдардан түшүп бараткандарда ушундай трак рампа бар. Ошону баягы тормозуң жок болсо, ошону байкап туруп, мына жакта сол жакта турат да көрдүңөр, мына сол жакта. Азыр эле оң жакта көрдүңөр. Мына жака чейин чыгып кетет экен. Мына бул мен жүрүп кетип аткан сплошной ошол трактор жүрө турган атайын чекедеги полоса, ошол акырын түссүн, акырын жүрсүн деп бөлүп койгон бул жака. Ошону акырын түшүп баратабыз. Алдында да трактор акырын түшүп баратат. Speed limit азыркы жүрө турган максимальная скорость 35 менен жүрүш керек. Түшүп баратканда мына жерде азыр көрүп атасыңар, жазылып турат. Мына тракторго трак спирт дедим го, speed limit 35. 35те түшүш керек. Акырын түшүп баратабыз ошон үчүн. Жеңил машиналар урамай жерде шабылдап кетип баратат. Калифорниядачы рестейшнге пикап трактор кирбейт. Бүгүн жабыктаган экен. Калифорния боюнча пикаптар кирбейт деп жазып койгон. No пикап депчи. Чоң машиналар кирет, чоң трактор кирет. Биз кирбейбиз. Астында азыр көрөсүңөр мына. Астында жазылып турат мына. Рестейшн деген астында No pickups деп жазылып турат, көрүңөр. Калган чоң трактор киришет. Биз кирбейбиз. Калифорнияда жакшы да. Калифорниянын бир жаман жери ошо 55тен аша албайсың. Бирөө катыраак кетсе ошонун аркасынан катыраак кетип калышың керек, же болбосо калып кетесиң. Кыбырап. Башка штаттарда киришиң керек болот. Рестейшндергечи бардыгына. Мына жолдо турган бул аппараттары бүгүн жабык экен, бүгүн иштебейт экен. Иштесе деле бирок биз кирчи эмеспиз, кирбейбиз. Негизи айдоодам ушундай. Караң кирип, күн кечилеп караң кирди. Мен кетип аткан жакты карагыла, капкараң болуп, эмне болот, жамгыр жаап атабы, күн бүркөө. Азыр ушул жака барам. 114 майл калыптыр. 114 майлың 180 километрдей калат финишке чейин. Азыр 2 сааттык жол калды буюрса. Келдик буюрса. Мында частный сектор экен го, айларлап эле келдик. Ушул жерде көрүңүз атат. Кайгына оразым бердим. Ушундай жер экен. Ай, тупик экен бул жерчи. Башка жер эч жака кетпейт экенсиң. Мында үйлөр турат. Кайгына жүрөт болду экен. Бул жерде эмес экен, кайрылып атаман деп. Жакшы көрүнбөйт атат. Вообще баллондор 8 болуп кайрылып атат. Ушул көчө тупик экен, ушунун наркынысы экен да. Наркы жак экен. Мында бир жолдун чекесине токтодум. Ал жакта магазиндер бар экен. Ошол жерге токтодум, азыр эми
Defte kalbay kaldılar. Akırkıya defte koyup koydum. Ertemeyen жүктü. Düşürüp beremін al жерден bir mayıl bererek geçen geldim de. Oşo dostlar, Kudayga şükür. Bardığı жақшы. Aman esen geldi. Rezna'men baylagandar jolda parpırap, reznalar uçkanı uçup şey olup geldi. Bugün ikinci gün dostlar. İkinci gün. Geçe birinci gün iştebe etkenle. Karaların ayramı olup. Pazar günü gelgem. Geçe de kutup kaldım. Bugün bir otam ertemenki saat 7'de açılışına geldim. Şurada bir otamışım da dostlar. Şimdi videonu ayaktayın. Assalamu alaikum. Keyinki videoga çeyin tinç bolga. Azından açış kerek, vaqt bolbaga, jamırda jabadат.